Demek bugünkü bizdin temamızın ikinci bölügü antioksidantar jönündө ulantабыз. Bugün demek bir sıra kayсыл antioksidantar bizde бар ekendigi, алардын организмге сиңимдүүлүгү жөнүндө дагы канча пайыз сиңимдүү, ошого дагы токтоло кетсеңиз, анан мүмкүн болсо сиздер суроо жоопту бериңиздер. Результаттарыңыздар болсо, результаттарга дагы токтолсок, Сөз сизде. Рахима, микрофон. Так, дагы бир жолу кутмандуу кеч. Эми ушул антиоксидант минералдардан тышкары биздин продукцияларыбызда антиоксидант заттар бар. Алар бета-каротин, мисалы үчүн чычырканактан алынуучу андай да продукциябыз бар. Ал көбүнчө ушул ашказан ичеги жолдорундагы жараларда, гастриттерде, ошол жалпы эле ошондо сезгенүү процессинде берилүүчү аябай жакшы бета-каротин антиоксиданттарыбыз бар. Андан тышкары ликопин бар. Ликопин бул атайын өзү антиоксиданттар кайсыларда көп дегенде ошол ликопин помидордо, чычырканак майларында бета-каротин бар. Ошо дегидровертитинде айттык, арча карагайлардын собунда деп. Ошондой эле дагы биздин продукцияларда ошол ликопин биздин жанагы пульс бокста колдонулат. Ал ликопин дагы өтө күчтүү антиоксидант, ошол жүрөктөгү жалпы эле жүрөк кан тамыр системасындагы баардык нарушениялерди, окислительный процесстердин алдын алуучу жана аны токтотуучу касиетке. Андан тышкары дагы бир күчтүү антиоксиданттардын ичинен негизи ушу антиоксиданттар биздин күчтүү коргоочуларыбыз да. Демек биздин защитникибиз, биздин организмдин защитниктери булар антиоксиданттар болуп эсептелет. Ошондой эле антиоксиданттардан дагы кайсы витамин Е, мисалы биз колдонуучу өсүмдүк майлары да дагы витамин Е бар дагы, ал дагы антиоксидант болуп эсептелет. Бирок бир өтө жакшы эмес жагы, рафинатталган майларда жана тазартылган майларда дээрлик ал антиоксидант калбайт. Ошондуктан рафинатталган заттарда, өтө катуу тазалангандарда бул антиоксиданттар өзүнүн күчүн жоготот. Ошондой эле антиоксиданттардын дагы өтө жакшы жагын айттым. Булар айрыкча биздин меламин жанагы онкологиялык ооруларда лучевой терапия, химиотерапия деп коет. Мына ошол организмде болуп көрбөгөн токсиндер коет да. Себеби жанагы клеткаларды күйгүзүп атканда мына ошол токсиндердин таасирин жоготот да. Токсиндердин таасирин жоготуп, организмдин иммунитетин көтөрөт дагы, ошол химиотерапияга болгон көтөрүмдүүлүгүн көтөрүп берет. Дагы боюнча эмне дагы өтө сонун бар. Антиоксиданттар аябай көп кошулган. Бул Vision Box. Vision Box'ту баарыңыз бул атайын биздин көзгө система, көзгө арналган продукт. Анын составында фильтрлер бар. Вот. Алар биздин атайын келген нурларды, жарык нурларын фильтрлейт. Экинчи анда омега-3 бар, ал дагы омега-3 дагы ошол антиоксидант менен бирге кровообращениени жакшыртат. Үчүнчү ошол Vision Box'та эмнеге кээде бул кымбат деген суроолор да туулат да, 2520 сом. Көрсө ошол дагы ашык антиоксиданттын бардыгы бар. Ошол эле минералдардан селен, йод, марганец, цинк, хром, молибден, анем антиоксидант заттар бета-каротин, плюс эме бар, черника бар, ал да күчтүү антиоксидант. Бардыгы сакталган. Демек, продукция көп жетиштүү антиоксидант колдонулат. Бир сыйра антиоксиданттар боюнча ушундай маалымат, результаттарыңыздар болсо бөлүшүңүздөр. Чоң рахмат, Рахима. Демек биздин антиоксиданттар компанияда абдан көп экен. Сиңимдүүлүгү канча пайыз? Эми булардын антиоксиданттардын өзүнүн сиңимдүүлүгүнө караганда, антиоксиданттын өзүнүн жазылганда сиңимдүүлүгү, мисалы үчүн бая айттым го, мына жерде так көрсөтүлгөн. Булар профилактика үчүн, мисалы үчүн биздин цинкыбызда действительно
күнүнө максимальный норма 25 миллиграмм дептир. Биздики дагы ошо 25 миллиграмм сакталган бир капсуладачы. Эмне анан ошондой эле эмеде дагы йоддо деле ошондой сиңимдүүлүгү. Эми биздин новаминдин дозировкасы жок деген себеби алар сиңимдүүлүгүнүн өзү сыры ошол эки. Булар бири бирине кандай катышты может Мамат Азимов микрофонду булардын баардыгы сиңимдүүлүк демек организмге керектүү пайызда сиңимдүүлүгүн баарын окумуштуулар изилдеп анан ошого тууралап анан чыгарган окшойт, менин түшүнүгүмдө. Ооба, биздин продукциялардын сиңимдүүлүгү өтө мындай так болгондо, мисалы үчүн көбүнчө кальцийди көп ичпегиле, кальций ушундай дейт. Чынында бул эми кальций бул темир, антиоксидант эмес. Булар өтө керектүү минералдар, бирок булар эмес. Ошол эле кальций мисалы күнүнө 1000 миллиграмм кальций биздин организмге керек. Ал биринчи очередде жүрөктүн иштешине, булчуңдардын жыйрылып жазылышына, андан кийин ошолор запастарды алып иштеп турат да. Ошондо биздин ал эми кальцийибиз 3 штугу биригип, капсулада 3 штугу биригип 580 миллиграмм кальцийди берет. Үчөөсү биригип. А калганын таштаган тамак аш менен кире турган кальцийге орундучу. Ошондо биздин кальций 6 ай сиңе берет. Ошол жагын сурооңуздар болсо бериңиздер. Саламатсызбы эже? Саламатчылык. Эже, мына бизи айылда мынаканги жаштарда дагы көп да мындай чака таш чыкканда, мына бош импульттарга. Көпү да анан бир балалар кылып, машы бир эле калды. Ушунга дагы синк беришиңиз керекми? Подростковыйларда дагы, жаштарда дагы көп да. Негизи ушул денедеги чакалай, кожадагы көп нерселер ушул цинкка байланыштуу да, ушул герпеске окшогон эмелерчи. Цинк берсек, анан сиңимдүү болуш үчүн ичегини тазалаш керек. Ичегини тазалаш үчүн бизде аябай жакшы ичегини тазалоо менен бирге ичегинин микрофлорасын калыбына келтирүүчү, ал эле эмес өт менен боорду кошо тазалоочу тригелимибиз бар. Демек 10 жаштан 5 жаштагы балдар 5 жашта да? 5 жашка чейин дагы көп да? 5 жашка чейинки балдарга кишечный фитосорбентибиз аябай жакшы. Эпам жетилерибиз аябай жакшы да. Анан цинкты даже кичинекей балдарга дагы биздин бир капсуланы 2 бөлүп берет, жанагы ичи өтүп аткан балдарга. Эмне себептен? Себеби дегенде биздин цинкта инулиндин дозасы жакшы. Инулин бул кишечный микрофлораны оңдойт. Ошол себептен жакшы эме. Андай балдарга 5 жашка чейин 5 жашка чейин 2ге болуп цинк. Анан эпам жетти, анан очищениеге чай, жаш керек. Эпам жетини кошсоңор да аябай жакшы да. Анан иммунитетти көтөрүш үчүн дополнительный витаминдерибиз бар го. Тапивишкабыз, витаминкабыз бар, иммунотопс бар да. Мына ошолорду кошсо сонун эффекттер болот. Анан сыртынан подход жанагы восстанавливающий бальзамыбыз. Секрет лекаря деген мурда лекаря болчу. Секрет лекаря. Ошол. Рахмат эже. Суроо бериңиздер. Биздин өзүбүздө результаттар болот. Айтыңыздар. Ушул эме боюнча токсичный зоб уже узловой деп кетти. Ошол Ташкентке химияга жөнөтүлгөн бир аял бизден ичип атат. Азыркы мезгилде уже 3-ай ичип атат. Биз ага берип атабыз. Новаминди ото доза менен 8-10 штук. Селен берип атабыз. Эпам 31. Анан аябай состояниеси жакшы эмес болгондуктан
көздөрү чексейген, моюну жонуп кеткен, ушундай өзү да ушундай бир акыбалга түшкөн аял болгондуктан истокилерди бергенде мындай эме алар кичине козгоп, кичине тазалап атканда эме обострение бербесин деп пикти берди элек. Азыр аябай өзүн аябай жакшы сезип атат. Мына антиоксиданттардын күчтүү таасири. Эми Кудай буюрса башка эмеге өткөзөбүз. Эми Кудай буюрса формула 3кө, анан омегага алмашабыз. Кудай буюрса ошону 6 ай берип көрөлү, дагы результаттар болсо сиздер менен бөлүшөбүз. Мен өзүм дагы ковидте болгонмун, анан пневмония болдум, 67% болгонмун ошондо. Анан кийин аябай айыгып, кичине башталганда иммунитеттерим аябай слабый болуп, уйкумда бузулуп, ушундай жаман болгондо, анан ушул продукциялардан мен Новаминди ичтим. Мына 3 ай 4 айдан бери тынымсыз ичем. Энергия пайда болду, кадимкидей бир күч кубат кирип, анан для печёночный программа ичем, печень синхровиталдычы. Анан немени ичтим, магний, селен, цинктерди ичтим да. Баарын эле ушинтип толуктап иче бердим эле. Чындап бир дагы докторго барып инвалид болуп калайын дедим эле. Бар жогум оору эле. Кайра 94 килограммга чейин ожирение кетип, уйку бузулуп, бессонница болуп, анча баса албай, жүрөгүмө да оорулошуп, денем шишип, ушундай кыйналып кеткем да. Азыр жеңилдеп, кадимкидей уйкум ордуна калыбына келип, көңүлүм ачылып, анан башым сергип, памятым дагы кайра калыбына келди, жыт сезүү калыбына келди. Ушул эле продукцияларды ичип атам, силер айткан. Демек ушулардын баардыгы антиоксиданттар экен да, свободный радикалдар. Маани бериш керек да, ушул окудум да, ошол кимдин дейт, үйдүн ичинде отурабыз, бирок айыктын сыртындагы погода бизге жакпаса дейт да. Мисалы, сыртта жамгыр болсо деле үйдүн ичинде кургакпыз, сыртта өтө суук болсо деле үйдүн ичинде жылуубуз, бирок баары бир жакпайт да. Ошол биздин боорго экен. Себеби боор стресстен эң биринчи кабыл алган орган да. Ошондуктан сихлазал 4кө маани бериңиздер. Ошондо мына минералдарды оңой ичкинип аласыздар да. Анан сонун Гүлжанжа сиздин памятиңиздин бекемделиши ошол магнийге да байланыштуу да. Демек, ар бир органдардын запастары жаткан жер бар да, ошол цинк иммунитеттин клеткаларында, йод калкан бездеринде десе, биздин магний мышцаларда запасы бүт мышцаларда да, жүрөктүн мышц, жүрөк булчугунан, жүрөк өзүнүн особый булчуң, нерв талчаларында жайгашкан. Ошолордун баардыгына расслаблениени берет да. Ошондой эле ичегинин булчуңдарына расслабление берип, эмне кылат экен? Катуунун алдын алат экен. Кимин ичи катып атса, магний ичишибиз керек. Ошондой эле эмени аябай түндө жакшы уктатып эс алдыргандыктан аябай эс тутумду жакшыртат экен. Кимдин памяти начарлап атса, биздин IQ бокстан тышкары да магнийди колдонобуздар. Жакшы эс алган нервде, жакшы эс алган эме анын эске тутум процесси жакшырат да. Рахмат. Өзү бир концепция бар да, довольный клиент зарабатывает деньги депчи. Мен өзүм 5-6 ай бою тынымсыз ушул продукцияларды ичип, анан көңүлүм ачылып, өзүмдүн ден соолугума тийген пайдасын көрүп, анан кийин башкаларга дагы тийсин деп өзүм катталып, анан элдин баарына өзүм результатымды айтып, ушуларды сунуш кылып атам да. Абдан жакшы результат берип атат. Ооба, бул компанияга баардыгы эле основном ден соолук деп келген, мен деле ден соолук деп келгем. Ошол себептүү көп жылдар бою мен бул бизнесине киришпей эле как потребитель катары жүргөм. Мен биринчи результат алганым бул темирден болгон. Мен анемия болчумун, 70 гемоглобин менен областтык больницада железодефицитная анемия 2 стадия деп учетто турчумун да. Анан жанагы фенол дегенди ала берип, ал өзү 3 жолу урсат экен. Ошондой ичим катып ушундай. Анан ушу биздин железаны ичкем да, биздин железа аябай сиңимдүү экен да. Эмне себептен? Себеби ушу составында фолий кислота, витамин С-лардан тышкары жакшы жагы инулин бар да. Инулин ошо кишечный микрофлораны оңдоп, ошо бактериялар, пайдалуу бактерияларыбыз түшкөн железаны каңга өткөзөт. Анан
фумарат железо деп коет. Двухвалентный оксид дейт да. Двухвалентный оксид дегенибиз феррум О да. Феррум О болгондо алга кислороду азыраак болгондуктан гемоглобин дагы көбүрөөк дем алуу жолдору аркылуу барган кандагы кислородду дагы өзүнө сиңирип алат. Көбүрөөк гипоксияны алат. Демек бул жагында биздин аябай наукасын четко жасап койгон айтканда. Ошол себептен эффект 15 күндө билинет. Железодон 15 же кечиксе 20 күндө. Анан антиоксиданттарды ичип жүргөн адам да омоложение болот экен, Сөзсүз. Эже айттым го. Жашарып. Окисление старость самоокисление да, самоокисление дейт да. Карылык бул өзү окислейт. Бүт жак карта. Ошонун баардыгын түртүп нары жылдырып турат да. Көзүбүздүн көрүүсүн терилерибизди жакшыртат, ички органдарыбыздын ишин жакшыртат. Бул антиоксидант. Ошон үчүн кары возраст келген адамдарга витаминге басым жасабай, антиоксидантка басым жасашыбыз керек. Мисалы үчүн навамин. Эң оңой сиңген, эң жакшы антиоксидант. Ошон үчүн денелерибизди жашыбызды баардыгыбызга эле негизи бар. Жаш өтүп баратканда сөзсүз түрдө күнүмдүк рационго кошуп коебуздар. Демек, биз өзүн өзү жакшы көргөн адамдарды, өзүнүн ден соолугуна кам көргөн адамдардын баардыгына коркпой, үркпөй туруп ушуларды бере турган болсок, алар бизге рахматын дагы айтып, анан партнер да болуп калат экен да өзүбүздөй болуп, Биз басып өткөн жол, демек, башка бирөөлөргө деле ушундай эле таасир этет деп ойлойм, Дайыма сатып алып, айлыгыңан же семейный бюджеттен сатып алып отургандан көрө, адамдар менен ушул жакшылыкты бөлүшүп, ушул жерге партнер болуп кирип, 25%-ды ар ким өзү ала турган бир дарыланууга келген адамдарыбызды ушуга отургуза турган болсок, 6 ай, 7 айлап дары результат алып турат. Ошону менен бирге анан продажадан дагы жакшы 23% түшүп турат экен. Ошентип жакшы киришеге чыксак болот экен, Ооба. Биз эми айтмакчы профессионал болуп башоотубуз менен ушуга киришип калгандан кийин мен өзүңүз билесиздер, Кара Сууда складым бар да. Ушунчалык мени кубандырганы адамдардын ыраазычылыгы да. Аябай көп келишет. Ичегибизди тазалаганча эле берсек, жакшы сиңип берсе эле булар болду да. Сонун эффекттерди берет. Анан ичегилерди тазалабай, кээ бир проблемаларын укпай берип койсо, анда сиңбесе, анан цинк менен минтим, анан муну минтим деп келиши мүмкүн. Ошондон туура назначение кылып берсек эле, только алкоолордо ыраазычылыкта болобуз да. Мен билбейм, ошондой ыраазычылыгы да мени аябай кубандырат. Бул компанияда жүргөндөгүнчө адамдардын ыраазычылыгы. Ошол. Кимде кандай жакшы результаттар бар, бөлүшүңүздөр. Гүлжан эже экөөбүз жокпузбу? Эже дагы бир суроо да. Кимеге саламатсызбы? Гүлмира жакшы угулбай атат сенике. Жазып, чатка жазып койсоңор деле, неме кылабыз, эгерде угулбай аткан болсо, суроолорду. Айта бериңиздер. Эже суроо берсем майлымы? Ооба. Бир эже бар эле, жаш катта 75-терге кирип калган. 3 айдан бери жотолум аякпай турат, антибиотиклер алдым дейт. Навамин берсем болотму ошого? Болот. Эпам 900, эпам 7 аябай эметиң асалданган аллергиясы болбосо, эпам 900, эпам 7 легкое дыхание деген чай. Анан цинкты бир штуктан берип көрүңүз, себеби цинк айттык го, внутренний антисептик. Айрыкча дем алуу жана бөйрөктөгү вирустар коркот экен да. Ушуларды чыгарууга жөндөмдүү. Ошону берип көрүңүз. Албетте буну сурайсыз. Ашказаны сиңире алабы, тамакты жакшы сиңиреби? Ошону билип алып да. Жок, ашказан анчалык жакшы эмес. Эпамдарга маани бериң, эпамдарга маани бериңиз. Дема легкое дыханиеге маани бериңиз. Эменин эмеси жок, наваминдин такыр эмеси жок. Бере берсеңиз болот. Өтө болбой баратса, эмеге чалапка аралаштырып берип коюңуз, жылуураак кылыпчы. Алло, Рахим эже. 4 штуктан,
Төрттөн. Рахмат. Рахиме эже, мени угуп атасызбы? Гүлжан, это Нуржан. Саламатсызбы? Нет, Нет, Мухайомун. Мгм. Рахиме эже, мен бите Aa. клиентим. Мен Мгм. чачым агарып кетип атат деп атат. Ошого азыр цинк бериш керекпи? Же биринчи тригелимди очищение кылып туруп, анан цинк бериш керекпи? Ошо жөнүндө бир неме берип коесузбу, маалымат? Ага, чач агараткан адамдын эми ошончо агарганга чейин жетип калды да, эмесичи. Эми муну исте бир айдан кийин капкара болуп чачы чыгып кетпейт, бирок токтойт чачтын агарганычы. Тригелимди беребиз сөзсүз түрдө, же болбосо мистотаты. Андан тышкары сөзсүз кыздар синхроитал 4 берилет да. Себеби бор оңолуш керек. Синхроитал 4, анан цинк, жанагы цинк сөзсүз цинкка кошуп, жанагы hair nails барбы, ошону берсеңиз да болот. Кандай? Hair nails деген аябай жакшы бир продукциябыз бар. Для волосы наклей деген. Ошого цинкти кошуп, анан только мындай чередовать этип, кийинки айда башка минералды, кальцийди кошупчу. Ошентип нечесин бүтүн жазып койгон 3 айдан депчи. 3 ай. 3 айдан баштап жүрөт да. Жаш балдарда тез жүрөт. Себеби олар жаш да. Жаш көчөткө окшоп. Төрт косо өсө берген сыяктуу. Орто жаштагы адам окшойт, орто жаштагы. Биринчи тазалаш керек, сиң тригелим менен программаны ичиш керек биринчи, Ооба. Анан синхровитал, цинк, херменсти бергиле тазалаганча эле. Тазалаганча эле кете береби булар дагы? Кете берет, тазалаганча эле цинк кетет, мына ошо үчөө. Понятно. Рахмат. Урматтуу катышуучулар, результаттарыңыздар барго? Тажикан эже, сиздерде деле айтсаңыздар. Ал эми группабыз барго? Ушундай суроолорду группага жазып койсоңуздар деле, группада деле жообун ала бересиздер. А бул жерде результаттарды айтсаңыздар көбүрөөк. Мен результат айтайын. Саламатсыздар барыңыздар. Мангеч. Менин результатым, менин агайым баласы кичине кезинде жыгылып, анан кечегиде Россияда жүргөн экен, эми одон лечение алып турчу экен, Россиядан былтыр келди, кан кетти, келди, келгенден кийин лечение алып чыкты, лечение алып чыккандан мен ферм менен синхровитал 4-тү бердим да. 4-тү берип ичип, кийинки 6 айлык эмеге барганда, курс леченияга барганда, бар текшерсе врачтар полный отрицательный чыгыптырчы, кан, анан бунун көк боорун алып таштайбыз деп атканда, анан врачтар таң калыптыр да, эмне бердиң десе, кийин эме болсо карабай коет дейт дагы. Мен агайым коркуп, силердин берген эле леченияңарды кылдым деп врачтарга ошентип коюптур. Анан мага келип айтып атпайбы, балам жакшы болуп калды, кечээ врачтар текшерди эле, бүт баары кандары отрицательный чыкты деп өтө сүйүнүп келиптир. Анан эмнеге айтпайсыз, айтып кое бербей элеңиз десем, врачтар кийин барсаң баягынтип кабыл албай кыйнай берет го дейт. Анан азыр дагы кайрадан синхровитал 4 менен ферумду ичип атат. Өтө сонун. Буга чейин өтө коркуп келишкен да, операция болот, көк боорун алып таштайт деп атышкан да. Сонун результаттар да. Сонун результат болду. Анан бир эже, өзбечка эже, жашынан эле күйөөсү өтүп кетип 4 баласы менен калган экен. Анан бир жакына көзү дагы тынбай тарта берет экен. Анан көзүндө катаракта пайда болуп калып, глазнойго барса, авангардка ошко. Көзүңдү операция кылабыз, Өзбекстанга жөнөтөбүз, барбасаң болбойт, көзүң көр болуп калат деп ошондой дешет. Анан мага келип, ойлону, анан кийин мен баягы чөптөн жасалган дарыларды ичишим керек деп өзүнчө ниет кылып келет экен. Анан мен эсиме келип калам, анан ошо кызга барайын дейт да. Келсе, мен синхровитал 7-ни бердим, эпам 7-ни ичти, эпам 1000 ичти. Анан магний ичип атты. 3 айдан кийин острое зренияга өттү, vision boxка 3 ай ичип, анан кайра авангардка эжесинин көзү кайра катаракта болуп, эжесинин көрсөткөнү барса, эжесин операция дептир. Анан эжеси айтыптыр, сен дагы текшерчи, сени эмне дейт экен десе, барса, сиздики таптаза дептир. Анан
баягы эже ошол жерде туруп алып, мени ушу 5-6 ай мурун силер айткансыңар, көзүңө операция кылабыз дегенсиңер. Мен азыр сибирский здоровьянын дарыларын ичип, ушуларды ичип келдим эле. Азыр мени неге жок деп атасыңар десе эле таң калып, баягы врачтар интернеттен сразу сибирский здоровьяны издеп баштады дейт. Анан эже жакшы кылыпсыз, иче бериң. Ошо убакыт саатында ошондой кылып айткан боюнча иче бериң. Сиздин көзүңүздө азыр эч нерсе жок, сонун деп ошондой деди деп мага араса сүйүнчүлөп келди. Азыр 6-айлыгын ичип ататчы эжечи. Эми боордукун Кайсыларды биринчи бердим дедиңиз? Биринчи синхровитал жетти, зренияныкын. Эпам 7, эпам 1000, магний. 3 ай Эпам ичти. канча? Эпам 1000. 1000. 4-үнчү айынан баштап Vision Box ичип атат, азыр 6-айы. Дагы эле ошо магний, анан коренди дагы көзүнө анча мынча тамызып коем. Мага корен жагат деп постоянно коренди көп алып кетет. Кошуналарына дагычы эже жазылып ал, өзбечка эже. Анан коренди көзгө тамчысы болобу? Ооба. Бир эже келген мага, бир кампир келген да. Азыр ошо банкыбыз жылып кетип, ошол кампир келбей калды. Келип анан коренди мен буну Бишкектен алган элем кызым. Менин көзүм ушудан көргөн, көзүм көрбөй калган эле деп карган кампир бир келип алып кеткен да. Азыр банк биздин жаныбыздан кетип калды да, ошо кампирлер банкка келчү эле. Азыр келбей калды да. Ошону тамчылатып коет көзүнөчү. Бир тамчыдан 2 маал. Ошол көзүнө. Сонун результат эже сүйүнүп, көзүм операция болбой, без операция сакайганына сүйүнөт да. Сенден мурунку жашылы бар. Көзгө күчтүү келбейби дейм да. Жашылдамызда. Толук спирттагы сууда жок да, составында толук сиңет. Анан антимикробный, бүт антивирусный действиелери бар, рассасывающий эмелери бар да. Менин баламдын көзүнө да кечке эме чыкчу да. Кийин сынк ичти, жанагы көзүгө чыккан неге айтып коелек. Кирсетпи? Ошол коренди алып кетти да, такыр калып кетти. Бир чети воспалительный процесс, бир чети калды. Ошол цинк Кудайга шүгүр, мындай нерселерди чындап жашабай калды. Кезинде мен деле Азыр ушу. Сүйлөй бериң эже. Кезинде мен деле ошол герпестин эжеси элем да, энеси элем. Кечке герпес чыкса эле да, азыр эми Кудай сактасын. Жакшы. Эже менде азыр өзүмдө мындай проблема бар да. Азыр силерди көрүңдү айтканыңарды угуп неме кылып калдым. Мен 4 айдан бери менен оорудум да. Гайморит болдум, пародонтоз болдум. Ондан кийин искривление болуп операция болду. Менин 20 күн болду операция болгонумчу. Анан ушулардын айынан азыр бир көзүмдөн жаш ага турган болуп калды да, оң көзүмдөнчү. Өткөндө врачка барып, окулистке текшертип неме кылсам, ципрофлоксация неме кылып туруң деди, пока мына операцияңыз бүтө эле экен деди. Ципрофлоксацияны тамызып туруң деди. Анан промывать кылабыз, операцияңыз жакшы болгондо деди да. Мен азыр силерди айтканыңарга неме кылып, көрүн тамызып көрсөм болобу экен ондо, мына немелерни антимикробныйго буруям. Жети. Деп ойлонуп атам да. Жети тамызгыла, жетини смело тамызып бергиле. Кайсы синхровитал жетиби? Эпам жетти. Эпам жетти. Понятно. Эпам жетти. Менде дагы бир аты бар да. Азыр золотой бальзам чыкпай койгон, а? Ооба. Ошо мурда бир 8 жыл болуп калды, Намангандан бир эже келип, кичинекей баласынын эпилепсиясы бар экен да. Ошондо мен золотой бальзам эпам 1000 витамама берген элем, 2 айлык кылып алып кеткенди. Азыр жакшы болуп, эпилепсиясы вообще тузалып кеткен экен. Азыр дагы барбы деп суратыпты да. Ушу золотой бальзамды орнуга нема берсек болот? Золотой бальзамдын азыр канча жашта бала? Ой, сурамаман, дагы бирөөгө ошо мени балам шундан тузалып кеткен, ошода алып деген экен. Суратыпты да, ушунака дагы табып берсе болодуму деген экен. Ошо бизде золотой бальзам азыр жок дедимби?
Дагы заменитель бир нема тапса боладымы? Менимче ошо кичинекей 4-5 жаштуу бала болсо керек. Лечитин бериңиz. Неме? Лечитин деген нерсе бар. Лечитин. Рахмат. Ошо эле бересиз. Бүт детский программаны толук кошо бересиз. Аха. Новаминди кошсоңуз болот 4 жашар балага. 1-2 штуктан. 2 штук. Рахмат. Мен өзүм мен кызым грипп болуп келет дегенде эле мен 2 штук новамин берем да. Эртеси күнү ол бар 2 жаштан баштап берилет дегенде 1 штуктан. Рахмат. Жөнчө Убактыбыз Мен угуп атамбы? 7 минут убакыт бар. Сүйлөй бериңиздер. Рая. Мен угуп атамбы? Ооба. Улатасыз. Урматтуу команда, кандайсыңар? Көңүлдүү кеч баардыгыңарга. Баардыгыңар активдүү катышып атасыңар. Күнүгө ушундай активдүү катышкыла. Бүгүнкү спикерлерибизге аябай чоң ыраазычылык билгизем. Мен дагы азыр командада болгон результаттардан 1-2 айтып коеюн. Сероз печенден менин өзүмүн эле жакын бир туугандарымдан результат болгондо былтыркы жылы ушу Синхровитал 4төн, Эпам 4төн, анан чайдан ичип, лимфосан базовыйды, лимфосан эни ичип, ошодон аябай сонун результат болду да. Өзүн ошолорду ичти. Анан азыр мен мына көздөн дегендерге айтып кетким келип атат, жанакы көзүнөн жаш агып атат дегендергечи. Эпам 1000ди, анан Эпам 7-ни чередовать этип тамчылатса, ошодон жакшы результат болот. Рахмат Ажган эже. Ооба. Анан баардыгыңарга ушу бүгүнкү спикерлерге аябай жакшы өттүңөр. Рая, молодец. Сен профессионалсың да баардык тараптан. Өзүң дагы активдүүсүң, спесиң да туура келип атат, жакшынакай продукциялардын баардыгын тизмектеп айтып берип атат. Ошон үчүн баардыгыңарга чоң ыраазычылык, көңүлдүү кеч, жакшы эс алгыла, иштегиле. Ай бүтүп атат. Ай бүткөндө баардыгыңарга эртеңки чоң рангтарды каалайм. Баардыгыңар чоң ийгиликке жеткиле. Рахмат силерге баарыңарга чоң. Рахмат силерге да. Дагы суроолор барбы? Результат бар. Результат айтып кетейин, Рая эже. Э? Бизде бир айылда келин бар эле, төрөгөндөн баласы учуп калып, 3 айдан кийин кайра беременный болуп калды да. Анан 5 айлык кезинде мен байкап алып, сенин зренияң пас, анан каның канча десем 75 дейт да. Ошондо мен ушуну өзүнүн железаны сунуштап мажбурлап ичкиси менен кийин эле Гүлмиреже деп сүйүнчүлөп алып тур, менин каным 106 болду деп. Анан көрдүңбү көтөрүлдү, өзүңө жакшы болду да. Сразу биздин уланган ал Айгүл болот. Кийин мама бокстарды ичип, аман эсен төрөп алды, жакшы. Анан мен өзүмө ичип көрүп, результаты жакшы болгондон кийин өзүмдүн 62 жаштагы апама иммунитети төмөн жүрөт, каны аз, ичи дагы катат, анан уйкусу жакшы эмес эле. Рая эже сунуштаган баарын бердим. Анан тест эле санчкак деп коебу, эмне дейт? Жүрөгүнүн астына ушундай тура берчү да. Врачка көрсөтсөк дагы ал нервтен эмес деп койду да. Кийин новаминди тынбай берип аттым, магнийди берип аттым, железаны берип аттык. Дагы кайсыны бердик? Кальций бердик. 2-3 ай ичти, бир да ооруган жок, давлениясы да көтөрүлгөн жок, давлениясы бар. Результаты жакшы болгондон кийин коркпой сунуштап элдерге дагы берип аттым да. Ооба. Айрыкча новаминден жөтөлү, эски жөтөлү бар, жөтөлү калып кеткен случайлар болду. Вот ушу новамин өтө күчтүү Синтин результаты жакшы болду. Жөтөлдүн өзү оксидативный процессте, дем алуу жолдорунда. Анан балдарыма тынбай пайдаланабыз.
Райжа айтмакчы, Асия деген 2-класстагы кызым бар. Апа, мен грипп болуп калыптым деп эле Новаминге чуркап барып ичип алат. Результаты жакшы эле болот, мындай антибиотик эч ичпейбиз да. Кыздар ушул нерсенин баардыгы бизге дем бериш керек да. Мына ушунун берип биз дагы дагы ушуну көп адамдарга таратышыбыз керек. Көптөргө сунушташыбыз керек. Бул үчүн компания бизге Рахмат баарыңыздарга. Ишибизге ийгилик. Тажикан эже Новаминди абдан жакшы көрөт го. Мен билгенден канча жылдан бери Новамин ичет. Результатыңызды беришип коюңузчу, Тажикан эже. Сурооң боюнча, Гүлжан, мен чындыгында Новаминди өтө жакшы сыйлайм, жакшы көрөм. Бир эле Новаминди эмес, бул жердеги баардык продукциялардын үстүндө наука жатпай, ошон үчүн бул продукциялардан эч кыжаалат болбой эле баардыгын жакшы пайдалана берсеңер боло берет. Бул жердеги продукциялардын кайсы продукцияны пайдалансаңар дагы результат болбой калбайт да. Себеби дегенде 14 жылдан бери биз өзүбүздүн практикабызда өтө көп көрдүк. Гүлжан айткандай, мен чекеден эле Новаминди назначить этем. Себеби дегенде Новамин деген бул жана эле Рая айтып өткөндөй, эки мамлекеттин профессорунун илиминин негизинде даярдалган үчүн, анан дагы арзандыгычы биздин президенттин ушул бүткүл элге кошкон салымын деп эч кымбат эмес да. Биздики дагы 120 капсуласы болгону 880 сом турат. Ошон үчүн ар бир үйдө болуш керек. Жаңкы Корен бизге биринчи скорый помощь болгондой эле, бул Новаминди дагы биз скорый помощь катары пайдалансак болот да. Себеби дегенде Кудай сактасын, отравление болуп калсаңар дагы ушуну пайдалансаңар момент жок болот. Отравление дагы 4 капсула ошол эле күнү ичкилегин ичип өтүп кеткендерге дагы пайдалансаңар болот. Ангинага пайдалансаңар дагы болот. Анан кайсы проблемаңар болсо ошого жараша. Анан эми жанакындай кичине проблемасы бар, женский жактагы проблемасы бар, же болбосо жанакы кече Белек айткандай богоктон проблемасы барларга сөзсүз түрдө Новаминди пайдалангансаңар өтө жакшы результат болот да. Бул Новаминден результат болбой калбайт. Бир эле Новамин эмес, айтып өттүм го, баардык продукциялардан. Ошон үчүн менде дагы өзүмдө дагы биринчи Новаминден өзүм результат алганмын. Ошон үчүн мен Тажикан эже бүтүп калды, убактыбыз бүтүп калды. Чоң рахмат. Рая, бүгүнкү вебинар абдан кызыктуу өттү.